Alınız sözünüz. Assalamu alaikum. Aleykümselam. Sizge bir soru öğrendim de. Men bir dost bolam, bir zaman bolup жүрүп да, сол энденде bir жолу ушинтип айтып турат мага. Şu карындаштын эмеден сойгулу канадан калмалып тур да, өзүнүн карындашынча. Özü de oşaka bargan meken soyup kanaga. Өзү ошо барып баккан жерден кармалып тур да. Ököten okşoşturbayбы? Анан ошо карындашын алып чыгып салып турушуп, анан тиги ата-энем сага акча салып атса, сен ушинтип жүрөсүң анан деп ушинтип. Жаман болуп туруп да, анан ошо кандай болот, ошону биз сурайын эле. Ошо Кудайым ушинтип берип коет. Өзүн ким сабайт экен? Сиз өзүн сабап койбойсузбу? Ал карындашын сабаптыр. Андан өкөн айырмасы кайсы? Бул эркек ал ургачы. Өкөтөң сойкулук кылып атат. Мен таң калам. Эмнеге буга жараша берип, тигиге жарашпайбы экен? Бу ошого жаза ушундай болот. Кимде ким барып сойкулук кылса, кыздарга барса, билсин анын үйүнөн башка бир аял затына башка бир сойкулук кылат. Бул ушундай салууну кашык дүйнөгө ойлоп атат. Мен эптеп атам, мен жыргап атам, күнүгө бирден кызды кармап атам, антип атам, минтип атам, эркек болуп, кыйын болуп, сауналарда кыздарды ээрсип жүргөн биздин чиновниктер бар, чардайгандар бар. Ошолордун өздөрүнүн аялдары, кыздарына ушундай мамиле болуп калат. Аны эстен чыгарбаш керек. Бул Кудайым ушинтип көрсөтүп коет. Атасы сойкулук кылып, атасы зынакор болсо, анын кызын ушундай мамиле болуп калат. Демек, ар бир адам келечектеги перзенттери, кыздары, үй бүлө, келиндери ушундай болууну каалабаса, анда такыбараак, тазараак жүрүш керек болот. Жаман кылдыңбы? Сага жаман кылынат. Жок эле дегенде, ошол кыздарды баары куруп калып, сен ошентип тукуму жоккала турган болсоң, ошол жанагы зынакор адам келип, ошол сенин корооңдун түбүнө заара ушатып кетет.